Эгерде мына мыйзамды биз кабыл алып берсек, аларды өмүр бою жашай бер, ошо 6-7 укум тукумуңа чейин, 7 атаңа, 7 пуштуңа чейин артыңда кала турган адамдарга жете турган мамлекеттин мүлкүнү пайдаланып жата бер деп биз шарт түзүп берип коебуз анда, мынаны кабыл алып берсекчи. Бул мыйзам түздөн түз биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин саясатка саботаж катары уюштурулган мыйзам катары эсептейм мен буну. Эмне максат менен алып чыктыңар? Жөнөкөй тил менен айтсаңыз, коомчулук уксун. Бул таң калыштуу мыйзам болуп атат да. Эң жөнөкөй тил менен айтканда, эгер кайсы бир адам өзү таптан таза акчага бир объектти сатып алса, ал ага мамлекет мунапыс жарыялап, ошол илгери 90-жылдары туура эмес менчектештирүү болгон деп кол салбайт деген кыскача мааниси ошондой. Социалдык объекттер бул мыйзамга тиешеси жок. Бул социалдык эмес объекттерге тиешеси бар. 91-жылдан 24-жылга чейин. Январь 2025 чейин. Эмне үчүн 91-жылдын августунан белгилеп атасыңар? Эми Кыргызстанда ошо менчиктештирилүү башталган учур да. Мен таң калып атам да, Союздун мезгилинде жетекчи кызматтарда иштеп жүргөн, ошол социалдык экономикалык маселелер боюнча жергиликтүү бийликтерде жетекчи болуп жүргөн жаран катары мына мыйзамдын долбооруна мен таң калып атам да. Коомчулукта силер ким менен сүйлөшүп, ким менен талкууладыңар билбеймин. Бирок таң калыштуу нерсе. Биринчи кезекте түздөн түз азыр ошол 30 жылдан ашык убакыттан бери 91-жылы приватизация болгондо приватизация кылып алгандардын бир уч 70 жыл бою биздин Кыргыз мамлекетин түптөлүп чогулткан каражаттарды бир уч ошол мезгилде жетекчи кызматтарда иштеген адамдардын менчиктеп алып, ошонун артынан байып, ошонун артынан күн көрүп, 7 тукумуна чейин жете турган шартты түзүп алып, мамлекетти уурдап тоногондорду коргогон мыйзамдын долбоору болуп атат да. 91-жылдан 24 жылга чейин пешинетер эмгеги менен экономикалык рынок мезгилинде өзү иш уюштуруп, ишкерчилик менен шугулданып, өзү пешинетер эмгеги менен ошол жаңылыктарды киргизип, жумушчу орундар түзүп, ишканаларды ачып, анан өзүн тапкан пешинеттер тапкан каражатына имараттарды сатып алган адамдарды коргогон маселе эмес булчу. Бул ошол 91-жылы 70 жыл бою элдин эмгегинен чогулуп биздин Кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнө ээ болуп турган ошол айылдагы айыл өкмөттөн, селсебиттен баштап колхоз, совхоздордун, мекеме ишканалардагы заңгыраган имараттардын бала бакчага чейин бардыгыны, даже керек болсо библиотекадан бери китептерини макулатурага тапшырып туруп, библиотекадан бери менчиктештирип, бар жокту жоголуп талкалаган адамдарды коргогон мыйзам болуп атат. Экинчиден, мына 30 жылдан бери ошол менчиктештирилип кеткен элдин мүлкүнү бир уч эл адамдар, эл деп айткандан туура келбейт, бир уч адамдардын байлыгыны коргогон мыйзам болуп атат. Экинчиден, бул жерге сырттан келген инвесторлорго да тиешеси жок. Бүгүнкү күндө 30 жылдан бери өзүнүн эмгеги менен шугулданып иштеп аткан бизнесмендерге, ишкерлерге да тиешеси жок мунунчу. Ошондуктан бул мыйзамды абайлагыла. Мен кандай өкмөт силерге макулдук берип атат бул мыйзам боюнча, түздөн түз мен ачык айтам. Улуу депутаттардын бири катары мурунку заманда дагы, азыркы заманда дагы жүргүзүлүп аткан саясатты калчап 40 жылдан ашык тажрыйбасы бар адам катары ачык айтам. Бул мыйзам түздөн түз биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин коррупция менен күрөшүп, жаман көрүнгөнүн аркасынан жүрүп, туура эмес жасалган иштердин бетин ачып, мамлекетке кайтарып аткан Камчыбек Кыдыршаевичтин аракеттерини, ошолордун экөөнүн жасаган саясатынын атынан биздин казынабызга биз бюджет комитети отурабыз. Бюджет комитет немеден бюджетибизге каражат түшүп, мамлекетибиз түздөн түз өсүп өнүгүү жолуна түшкөн саясатка саботаж катары уюштурулган мыйзам катары эсептейм мен буну. Себеби биз анда кандай кылабыз? Данияр Эрмекович, сиз аябай маани бериңиз бул мыйзамгачы. Мисалы үчүн, ошол 91-жылдан бери приватизация кылгандардан да бул мыйзам менен бүгүнкү күнгө чейин Камчыбек Кыдыршаевичтин кайтарткан ишканаларды, мекеме ишканаларды, имараттарды кайра кайтарып алышабы бул мыйзамды бергенден кийин?
Ажырайым, мен Тур келбей калат да, мен азыр ойымды оюмду бүтүрөйүн, туруп туруңуз. Мен коомчулук угуп атат азыр бул сөздүчү. Себеби мага канчалаган адамдар кайрылды, силер айтпайсыңар дебейсиңерби деген сөздүчү. Эл деген эл да, элдин пикирин эсептешибиз керек бизче, биринчи кезекте. Экинчиден, бул түздөн түз президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевдин жүргүзгөн учурдагы саясатына карама каршы келе турган мыйзам бул. Түшүнгөн адамга. Жалган десе айтышсын конкретный мисал мененчи. Эмне үчүн биз ошол мезгилдеги жасалган иштердин бардыгына жокко чыгарабыз? А мынал жерге жазып коюпсуңар тизмелепчи. Анан жекече кызыкчылыктарды биринчи орунга чыгарган мыйзам болуп атат. Эми өздөрүнүн объектилери барлар жана роялти салыгы сыяктуу отказ кылгандай буну дагы колдоп чыксак чыгып аткандыр. Бирок жалпы элге, коомчулукка бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздеги жүргүзүлүп аткан саясатка карама каршы келе турган мыйзам. Бул мен көптөгөн мисалдар менен далилдеп берем. Мисал үчүн, мына өзүңүздөр көрүңүздөр, бүгүнкү күндө автобекеттерди, автовокзалдарды менчиктенип алгандарды кайтарып алып атабыз мамлекетке. Туурабы? Аны канчалаган гостиницаларды, канчалаган соода борборлору болуп жүргөндөрдү кайтарып алып атабыз мамлекетке. Базарларды кайтарып алып атабыз. Ошолорду бул мыйзам менен кайтарып ээлерине беребизби соттосунда? Ошон үчүн бул жерден экономикалык министрлиги кандай ой менен силерге биргелешип бул мыйзамды колдоп чыгып атат, мен түшүнбөдүм. Ошондуктан мен түздөн түз бул мыйзамды биз мамлекетибиздин бюджетине байланышкан маселе болуп аткандан кийин комитеттин мүчөлөрүн четке кагууга чакырам бул мыйзамды. Анан экинчиден мен талап кылам, азыр экономика министрлиги, өкмөттүн өкүлү ушул суроого жооп берсин. Бул түздөн түз президентибиз менен коррупция менен күрөшүп аткан Камчыбек Кыдыршаевдин жүргүзгөн саясатына саботаж катары эсептелген мыйзам деп эсептелем. Ошондуктан бул мыйзамды четке кагууга чакырам. Мына 4-5 жолу кайталадым бир сөздө. Бул карама каршы биздин мамлекеттин саясатына каршы келген мыйзам. Рахмат. Надирайым, жооп берип коеюн, уруксат берсеңиз. Мыйзамды жылдырган адам катары. Мен дагы сиз айткан адамдын баарына каршымын. Жана 90-жылдары туура эмес приватизациялашты, болбогон акчага коррупция алкылуу кайсы бир объекттерди менчиктештирип алса, мен да алардын баарына каршымын. Бул мыйзам аларга тиешеси жок. Бул мыйзам кимге тиешеси бар? Адыр ишкердикти кылган көбүнчө адамдар 30-40 жаштын тегерегинде. Алар ошо 90-жылдары приватизация жүргөн кезде алар мүмкүн бала бакчага, балким мектепке барып жүргөн учуру. Анан алар Россияга барып 5-10 жыл иштейт. 5-10 жылда бир маңдай тери менен бир канча акча топтоп келип бир цех курайын десе, балким 30-40 жыл мурун ал билбеген маалымат үчүн мурунку биринчи приватташкан адам мыйзамдарды бузгандыр, балким, бирок ал билбейт, кабары жок. Сатып алган кезде толук документтерди алган мамлекеттен, анын эч кандай күнөөсү жок. Ошол ортодон күйүп калып атат. Бул мыйзам негизи 6-7 айдан бери макулдашууда. Баргы органдардан, мындай айтканда, сунуштар баары алынган, анын баары буйруса экинчи окууда эске алынат. Кыскасы, сиз айткан адамдарга бул мыйзам тиешеси жок. Бул добросовестный покупатель деп коебуз орусча. Ак ниети менен өз акчасына сатып алган кишиге гана тиешеси бар. Анан сиз айткан автовокзал, мектеп, бала бакчага бул мыйзам тиешеси жок. Аларга мунапас берилбейт социалдык объекттерге. Ошо тактап кетейин ошол жагын. Сиз мен кечиресиз Элдар мырза. Мен анын баарын жатка билип турам. Имени приватизация болуп турганда мен ошол жергиликтүү бийликте жетекчи катары приватизация боюнча комиссиянын төрайымы болгонмун. Бул мыйзам аларга тиешеси жок. Мен бул боюнча жатка билемин. Мага айтыштын кереги жок. Ал 2-чи, 3-чү, 4-чү кол болуп сатып алган адамдардын укугун коргойм деген максатта сиз айтып атасыз. 30 жаш, 40 жаштагы депчи. Ал 30 жаш, 40 жаштагы аны коргойм деген менен ал мамлекеттин мүлкү, муниципалдык мүлк болчу. Ошолордун бардыгын ал азыркы жаңыдан чыккан бизнесмен катары эсептелбейт, алардын бардыгычы. Биз алга тийишпей эле койсок болот эле. Себеби 30 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп келет, Данияр Эрмекович. Туурабы? Биз азыркы уруулар менен күрөшүп, чыныгы мамлекетти 70 жыл бою чогултулган мамлекеттин мүлкүн бөлүп алган чыныгы уруулар жөнүндө күрөшө элек, биз али ал ордунан кыймылдай элек. Эгерде мына мыйзамды биз кабыл алып берсек, аларды өмүр бою жашай бер, ошо 6-7 укум тукумуңа чейин, 7 атаңа, 7 пуштуңа чейин артыңда кала турган адамдарга жете турган мамлекеттин мүлкүнө пайдаланып жата бер деп биз шарт түзүп берип коебуз анда, мынаны кабыл алып берсекчи. Мындай калыс болойлу да.
Азыркы 30 жылдан бери көзгө көрүнүп калган майда чүйдө жасап жүргөндөр кармалып, ошолор колго түшүп атат. А тиги чыныгы уурулар али ордунан жылы элек да. Рахмат. Ошон үчүн бул түздөн түз бүгүнкү биздин мамлекет башчыларынын жүргүзүп аткан саясатына тоскоолдук кыла турган карама каршы мыйзам болот. Мен ачык эле айтам.